Москвадагы атактуу физтех институтунда чет тил катары англисче менен кошо Кытай тили дагы киргизиле баштаган. Студенттер ага каршы чыгып, митингтерди өткөрүп, акция уюштуруп, студсовет ректоратка атайын кат жазып, акырында ректорат ал чечимден баш тартты. Израилде премьер Нетаньяху сот реформасын баштаган, анын жыйынтыгында парламент жогорку соттун чечимдерин жокко чыгарууга мүмкүнчүлүк алмак. Бирок миңдеген адам 3 ай бою көчөгө чыгып отуруп, акырында мунаса табалы деп Нетаньяху ал реформаны убактылуу токтотту. Грузияда чет элдик агенттер тууралуу мыйзам биринчи окууда кабыл алынган, бирок миңдеген адам бир апта бою күнү түнү митингге чыгып отуруп, ал мыйзамды алдырбай койду. Францияда миңдеген адам көптөн бери эмгиче пенсиялык реформага каршы чыгууда. Жана өкмөт ал мыйзамды парламентте добуш бербестен кабыл алдырып койду. Кыргызстанда дагы өз кезинде пенсиялык жаш көтөрүлгөн, бирок эч ким деле ага каршы чыккан эмес. Чет элдик агенттер тууралуу мыйзамдагы 2 окууда өткөн, бирок парламент алмашып кетип, 3-чү окууда кабыл алынбай калды. Анда деле миңдеген адам көчөгө чыккан эмес. Активисттер, жарандык активисттер гана ага каршы чыгат, бирок өкмөт ага көңүл деле бурбайт.